Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna bugün biz Oş jergesindebiz. Gelgenibizдің себеби bizde şol быйылкы жылкы ажыга баруучу бир туугандарыбызды ажыга жетектеп баруу үчүн ажы башчыларга экзамен, ушундай кыргыз тесттик экзамен жанагындай баарлашуу болгон. Ошол боюнча Кыргызстандын бардык аймактарынан биригип 144 ажы башчы быйылкы ажыга бара турган бир туугандарыбызды, ажы сапарына бара тургандарды жетектеп алып барып келүүгө дайындалган. Кечээ күнү Бишкек шаарында ошол түндүк жактагы бардык тандалган ажы башчыларды бир жерге чогултуп, Имам Сараксийде аларга биз тапшырмаларды берип, сертификаттарын таркатып, кандай жол менен иш алып барабыз, документтери кандай болот, ошо бөлүнгөн ажыларга жоопкерчилиги эмне болот, бардыгын түшүндүрүп, кечээ Бишкекте таркатканбыз. Бүгүн ошол ажы бөлүмүндөгү иштеп аткан бир топ кызматкерлер менен Ош жергесине келдик. Бул жерге Жалал Абадтан, Баткенден, Ош облусунан, Ош шаарынан ажы башчы болуп өткөндөрдү чогултуп, бүгүн дагы сертификаттарын тапшырып, аларга жол жоболорду азыр үйрөтүп атабыз. Булар эми сертификаттарын бүгүн алгандан кийин биз ошол ажыга баруучу адамдарды канча саны бөлүнсө ошончодон адамдарга, ажы башчыларга беребиз. Алар ошо өзүнө бөлүнгөн ажыга баруучулар менен бирге иштешет. Алардын ошого ажылык сапарына барып келүүчү, ажыга тиешелүү болгон илим, ажыга тиешелүү болгон өкүмдөр, ошондой эле өздөрүн алып жүрүү, андан кийин документтерин визага ырастайт, виза чыгартат, кийим кечени размерлери менен тиктирип атабыз, ошолорду бөлүп берет. Ушундай азыртадан баштап ошолор менен иштешет да. Кыскасы биздин ажылар ажыга барганда ал жерде эмне кылам, каяка барам, эмне деген болбош керек. Бул жерден эле толук окуп алган, билип алган, эмне кылышты бул жерден эле үйрөнүп алган тагдырда ал жерге барса, ажылыкты аткарууда ажы башчыга да жеңил, ажынын өзүнө дагы жеңил болмокчу. Ошондуктан Кудайга шүгүр, биз дайым эле айтып келаткандай, мына ажылыгыбыз, бул исламдагы 5 фарздын бири болгондуктан жылдан жылга ошол системалашып, тартиптештирилип, жолго салынып, жылдан жылга жогорку деңгээлде өткөрүлүп келип атат. Быйылкы жылы дагы ошол элибиздин астында, мамлекетибиздин астында, Аллах Тааланын астында бир жүзү жарык болсо экен, ошо ажыларыбыз бир сүйүнүп барып келсе экен деген аракетте жүрүп атабыз. Ошол тилегибизге Кудай Таалам жеткирген болсун. Ушуга ажы башчы болгондорго дагы ийгилик каалайбыз. Аны уюштуруп аткан муфтиятыбызга, муфтиятта иштеп аткан, ошо ажылык иштеринде иштеп аткан жалпы жамаатыбызга биз ийгилик каалайбыз, иштерине береке берсин деп Кудай Таалага дуа кылабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.